Равшан Жээнбековдун 16,8 миллион сомдук жери мамлекетке өттү. УКМК. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жер тилкеси мамлекетке ыктыярдуу түрдө кайтарылды деп билдирди УКМК. Бул иште Талас облусунун Киров суу сактагычынын жээгинде жайгашкан жалпы аянты 4 гектарды ээлеген Эделвейс тур эс алуу жайы. Экспертизанын корутундусу менен жеңил конструкциядагы административдик имараттары бар жер тилкенин баасы 16 миллион 871 миң сом деп бааланган. Аталган жер тилкеси 2000-жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун жетекчиси болуп турган Жээнбеков менен аффилирленген жактарга мыйзамсыз берилгени аныкталган деп айтылат УКМКнын расмий маалыматы. Маалымат бак Баракелде. Россияда президентти шайлоо үчүн добуш берүү башталды. Россия Федерациясынын баш мыйзамына ылайык Россиянын жетекчиси 6 жылга шайланат. Россиянын президентин шайлоо үчүн добуш берүү бүгүн 15 мартта башталды. Бул саясий өнөктүк 3 күнгө созулуп, 17 мартта шайлоонун негизги күнү деп эсептелет. Россия Федерациясынын баш мыйзамына ылайык Россиянын президенти 6 жылга шайланат. Федерация кеңеши Россиядагы президенттик шайлоонун 2024-жылдын 17 мартына белгилеген. Добуш берүү 3 күн 15, 16 жана 17 мартта болорун жогоруда жаздык. Бул аталган өлкөнүн тарыхында бир нече күндүк добуш берүүнүн форматы менен өтүп жаткан туңгуч саясий өнөктүк. Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Панфиловнанын айтымында мындай чечим жарандардын өздөрүнүн суроосунан улам кабыл алынган. Бир нече күн добуш берүү эл үчүн ыңгайлуу практика деп саналат. Президенттик шайлоону өткөрүү үчүн БШК 33,2 миллиард рубль алган. Россияны жетектөөгө 4 талапкер аттанган. Алар Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков жана Владимир Путин. Шайлоо тилкелери өлкө боюнча добуш берүүнүн биринчи күнү 15 мартта жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылды. Алар саат 20:00 чейин иштейт. Бул күндөрү Россияда эл 94 миңден ашуун шайлоо участоктарында президенттин тандоо үчүн добуш берет. Кыргызстанда да шайлоого карата Кыргызстанда 4 участок иштейт. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Мурдагы депутат Жаныбек Бакчиев камактан бошотулду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Бакчиев ден соолугуна байланыштуу камактан бошотулду. Бул тууралуу Суперкейджи порталына 1 май райондук сотунан билдиришти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Билдиргендей, райондук сот 14 марттагы чечим менен УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүч катын канаттандырып, Бакчиевке карата буга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын өзгөрткөн. Ал эч жака чыкпойт тил каты менен камактан бошотулду. Эске салсак, мурдагы депутат 2023-жылдын октябрь айында кармалган. Бирок бул ноябрдын ортосунда гана белгилүү болгон. Ал кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча айыпталып кармалган. Бакчиев жогорку кеңештин 6 чакырылышында Бирбол партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Маалымат булак Суперкейджи. Жалал-Абадта жашыруун медресенин ишмердүүлүгү токтотулду. Жалал-Абадта жашыруун медресенин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын УКМКдан билдиришти. 1998-жылы туулган, диний билими жок Кыргыз Республикасынын жараны МХА жашаган жеринде диний сабактарды уюштурган. 6 жаштан 9 жашка чейинки балдарга 12 балага сабактар күн сайын саат 9:00-дан 12:00 тартып өткөрүлгөн жана сабактар өткөрүлгөн жайлар санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык келген эмес. Жараксыз жана салкын бөлмөлөр. Ошондой эле колдонулган адабияттар Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан текшерүүдөн өтпөгөндүгү, айрым балдар узак убакыт бою орто мектепте окушпаганы аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган жарандарга карата акталар жана протоколдор түзүлүп, 7500 сом айып салынды. Мындан тышкары жашы жетелик балдардын окуучулардын ата-энелери менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, социалдык кызматкерлер тарабынан орто мектептерде жашы жетелик балдарды калыбына келтирүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Маалымат булак ТВ Кейджи.
Аламкадыр Бешаналиев Россиянын саламаттык сактоо министринин орун басарына калпак кийизди. Алар Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн министрлеринин отурумунун алкагында жолугушкан. Тараптар фармацевтикалык индустрияны өнүктүрүү, инфраструктураны жакшыртуу жана дары-дармектерди жеткиликтүүлүгүн камсыздоону талкуулашкан. Бешаналиев Кыргызстандагы эне баланы коргоо, онкологиялык кызматтар жана башка багыттарды өнүктүрүү жаатында Россиянын тынымсыз колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Марат Жуманалиев сөөгү бүгүн жерге берилет. Азия Микс командасынын мурдагы оюнчусу Марат Жуманалиевге жаназа бүгүн 15 мартта жума намазынан кийин окулат. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдиришти. Жаназа Жибек жолу проспектиси менен Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишиндеги мечитте окулат. Ал эми милициянын кайгылуу кызматы элди кошун саат 10:00дон 13:30га чейин жол тескечилер жана муфтият өкүлдөрү менен борбордук мечитте иш алып барарын билдирди. Эске салсак, Азия Микс командасынын мурдагы мүчөсү Марат Жуманалиев кечээ 14 мартта көз жумду. Кээ бир маалыматтар боюнча кулап кетип башы менен катуу тийгени айтылууда. Жуманалиев 1981 жылдын май айында төрөлгөн. Ал бул жылы 43 жашка чыкмак. Маалымат булак Супер KG. Ошто директор окуучуну сабаганы айтылган. Министрликтин окуянын чоо жайын түшүндүрдү. Ош шаарындагы мектептердин биринин директору 9-класстын окуучусуна кол көтөргөнүн депутат Жусупбек Коргонбай уулу жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Айтымында директор кызды окуучулардын көзүнчө класстан коридорго сүйрөп чыгып чапкан. Билим берүү жана илим министрлиги Ош шаардык билим берүү башкармалыгы берген маалыматка таянып окуя тууралуу буларды билдирди. Окуя Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектеп гимназиясында 14 мартта орун алган. Эртең мененки саат 8:15 директор, класс жетекчилер, социалдык педагогдор мектептен жана класстан тышкары иштерди уюштуруучулар менен биргеликте сабакка кечигип келген окуучуларга мектеп формасын сактоо жана кечикпей келүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ошол окуучулардын бирине директор жана мугалимдер окуучулук форманы сактоо керектигин эскерткен. Ал окуучуга эскертүү айтылып жаткан учурда анын классташтары жана класс жетекчиси жанында турган. Мектеп директору окуучуга кол тийгизбегендигин, урбагандыгын жана жанында күбө мугалимдер мектеп окуучулары болгонун билдирди. Директор катары ал окуучулардан мектеп формасын гана талап кылган деп айтылат маалыматта. Бул окуя боюнча учурда ички иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдашты министрликтен.